Касиет дегенде эмнени түшүнөбүз? Илгертеден касиеттүү адам экен деп табыпты, тамырчыны, көз ачыкты, жүрөк көтөргөндү, таланты бар акынды, манасчыны же жана башканы түшүнүп келгенбиз. Касиет бул Кудайдан адамга берилген бир өзгөчөлүк сапат деп билебиз. Жашоодо бирөө ооруп жатыптыр, кийин касиетин карманып адам көрүп калыптыр деп да угуп калабыз. Ошол сыяктуу касиет элдин пайдасына жумшалыш керек. Эгер адам касиетин карманбаса, ооруйт, кырсыктайт деп билебиз. Ааламдан аян кабар алып жазган Ажыбаев Эргешбай атанын «Рухтар менен сырдашуу» китебинде касиет бул Кудайдан берилген кут, белек, жашоодо эл жерине керек делет. Ааламдан ал тандаган пендесине барктаса бир өмүргө керек болот деп берилет. Касиет аалам жактан берилген бир кесип, аткаруучу парз милдет. Демек, касиет тартуулаган адамды ааламда Кудай башкарат. Касиет бул Кудайдын берген энергиясы. Улуу касиет келгенде улуу энергия кошо келет. Башкача айтканда, чоң касиеттин энергиясы көп болот. Мисалы, адамдын ички жан дүйнөсү акыл-эс, ой, сезим, эрк, сөз, каалоо, ниет жана башка өзү касиет болуп саналат. Ички жан дүйнөсү таза адамдарды касиеттүү адамдар деп коебуз. Мисалы, сөздүн да күчү, энергиясы бар. Бирөөлөр сөзү менен элге жакшылык тартуулап, оорусунан айыктырат. Демек, касиет элге жакшылык жасоо дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан касиет эл үчүн, элге жакшылык жасоо үчүн берилет. Эгер адам Кудай берген касиетти өз пайдасына, акча табууга багыттаса, анда ал касиет акырындап кете баштайт. Анткени касиет Кудайдын белеги. Ал эми Кудай белекти эл үчүн берет. Эл үчүн деген адамдар элге кызмат кылып, өмүрүн элге арнап, тарыхта аты калат. Касиеттүү эл болот, касиеттүү жер болот. Пейил бузулганда, ачкөздүк артканда ынтымак кетип, касиет кача баштайт. Кудайга ишенбегендер касиет качырууга эң биринчи себепкер болушат да, башкаларга кесири тийип кетет. Ошондуктан ал адамдарды кесирдүү адам деп коюшат. Алар кырсыктарга, кайгылуу окуяларга себепчи болушат. Терс пейилдүү адамдарды касиети жок, ал адамдан жакшылык күтпө деп эскертишет. Ааламдык табигый илимде касиет бул жан, энергия, орусча айтканда душа деп берилет. Касиет бул Кудай менен көкүрөк аркылуу карым-катнаш. Эгер адам билсе, өзүн тааныса, ар бир адам касиеттүү. Анткени ар бир адамдын жашоого жаралуу максаты, орду, кызматы болот. Жашоодо ар бир адам өз касиетинен ашык иш аткара албайт деп ааламдан берилет. Кандай адамды касиеттүү дейбиз дегенде, табигый илимде берилет. Улуу касиеттүү адам калыс, түшү менен иштешкен, жашоого жаралуу максатын билген, акырет жашоону эт жүрөгү менен сезген, сооп иш жасаган, элге тегиз мамиле жасаган адамды касиеттүү дейбиз. Кудай касиетти эл үчүн кызмат аткарууга милдет катары тартуулайт. Касиеттүү эл, касиеттүү жер болот дегендей, кыргыз эли жаратылышынан жан дүйнөсү жогорку жашоого, ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан 21-кылымда Кудай тарабынан кыргыз элине чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. 21-кылымда кыргыз эли улуу күчтүн, арбайдын ролун же болбосо кызматын аткарып, табигый илим аркылуу адамзатты куткарууга жоопкер. Касиетин карманбаса, адам ооруп, кырсыктайт деген сыяктуу, кыргыз эли өзүнүн улуулугун тааныбай, 21-кылымда чыныгы кызматын аткарбагандыктан түрдүү оору кырсыкка, кризиске кабылып, оор жашоого учурап жатат. Ааламдык илимде касиет баянында мындай деп берилет. Касиетиң болбосо, түнүңдүн тынчы жок. Касиетиң болбосо, күнүмдүк ырыскы жок. Касиетиң болбосо, кубанычтын салмагы жок. Касиетиң болбосо, кайгынын аягы жок. Касиетиң болбосо, балаң бакпайт. Касиетиң болбосо, адам жакпайт. Касиетиң болбосо, тилегиңден жардам болбойт. Касиетиң болбосо, кадамыңды арман торойт. Касиетиң болбосо, кабагыңдын ачыгы жок. Касиетиң болбосо, өмүрүңдүн аныгы жок. Касиетиң болбосо, ден соолугуң да баасыз. Касиетиң болбосо, байлыгың да жараксыз.
Касиетиң болбосо бийлигиң да жараксыз. Касиетиң болбосо күлкүңдүн күчү жок. Касиетиң болбосо үй бүлөңдөн үмүт жок. Касиетиң болбосо ата-эне тилеги орундалбайт. Касиетиң болбосо адаммын деп ойлобо. Касиетиң болбосо акмын деп сөз козгобо. Касиетиң болбосо о дүйнөнү оозго алба. Касиетиң болбосо эмгегиң да эсептелбейт. Касиетиң болбосо дилиң кара. Касиетиң болбосо ишиң жалаа. Касиетиң болбосо Теңир жазалайт. Касиетиң болбосо адамдар мазактайт. Касиетиң болбосо калкыңда чыр көбөйөт. Касиетиң болбосо жаратканга таарынба. Касиетиң болбосо сөзүңдүн өтүмү жок. Касиетиң болбосо өмүрдүн баркы жок. Касиетиң болбосо пейилиңдин кеңдиги жок. Касиетиң болбосо сооп иштин пайдасы жок. Касиетиң болбосо жакшы сөздүн жардамы жок. Касиетиң болбосо уул кызыңдын кызматы жок. Касиетиң болбосо ата-эне кеңеши жукпайт. Касиетиң болбосо ак сакалдын батасы кабыл болбойт. Касиетиң болбосо сыйынуунун кереги жок. Касиетиң болбосо эч кимге таарынбагын. Касиетиң болбосо элиңе наалыбагын. Касиетиң болбосо чырайыңдын пайдасы жок. Касиетиң болбосо чындыкты сүйлөп кереги жок. Касиетиң болбосо бетиңе бата тартып пайдасы жок. Касиетиң болбосо намазыңдын кереги жок. Касиетиң болбосо тамак табуу эң оор тозок. Касиетиң болбосо бала багуу жеткен жумук. Касиетиң болбосо бирөөгө кеңеш айтып кереги жок. Касиетиң болбосо ооматыңдын оту өчөт. Касиетиң болбосо пенделер сени жазалайт. Касиетиң болбосо акылың сени азгырат. Касиетиң болбосо баккан балаңдын бактысы жабылат. Касиетиң болбосо балаңдан көргөн күнүң кор болот. Касиетиң болбосо турмуштан тажоо пайда болот. Касиетиң болбосо өзүңдүн жаныңды кыюуга арка болот. Касиетиң болбосо сакай албай саргаясың. Касиетиң болбосо мактан албай арданасың. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо тегиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо убакыттын чеңгелинде ууланасың. Касиетиң болбосо басаарга багыт таппай буулугасың. Касиетиң болбосо жашоо жалган, аягы арман. Касиетиң болбосо жаратылыш кырсыгы торойт. Касиетиң болбосо эгиниң да кесел болот. Касиетиң болбосо эмгегиң да бекер болот. Касиетиң болбосо жыйган сайын чачыласың. Касиетиң болбосо топтогонуң тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо сенин эч кимге керегиң жок. Касиетиң болбосо бүгүнкүңдүн эртеңи жок. Касиетиң болбосо мүлкүңдүн пайдасынан зыяны көп. Касиетиң болбосо малыңдан саны көп сапаты жок. Касиетиң болбосо акчаңдын азгаргандан башка пайдасы жок. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп. Касиетиң болбосо сооп иш кылып кереги жок. Касиетиң болбосо адамдык намысыңдан арыласың. Касиетиң болбосо арам ишке чалынасың. Касиетиң болбосо элдин кебин укпай көчөдө көйгөлөйсүң. 21 кылым касиеттүү дооратылат. Ошондуктан касиетсиз, энергиясыз жашоо жок. Касиет бул жан дегендей, азыр адамга жаңы жан, арбай периште жаны жайгашыш керек. Ошондо гана адам чыныгы кызматын аткара алат. Мындайча айтканда касиетин карманат. Касиет Кудайдан берилет деген сыяктуу, азыр адам касиетке ээ болуу үчүн эң биринчи жан Кудайды тааныш керек. Жандар бир гана Кудайга таандык дегендей, жаңы Кудай болгон жандардын ээси. Жаңы Кудай касиеттин булагы, адамзаттын жаны деп ал андан берилет. Адам жан Кудайды тааныганда, жан Кудайдын табигый илимин алганда өзүн тааныйт
жашоого жаралуу максатын билет, өзүнүн ордун, кызматын табат. Жан Кудайды тааныганда жаңы жан, энергия жайгашат. Ошондо гана адам улуу күчтүн ролун аткара алат. Адам чыныгы кызматын аткарганда оору, кырсык, өлүмдөн кутулат. Негизи бардык адам касиеттүү. Ар бир адамдын касиети өзүндө жана табигый илимде. Жан Кудайдын табигый илимин өздөштүргөн адам касиеттүү болот.